Спортқа қойылған ақчалар, чоң ұтыштар, тез арада төлемдер, ишенимді букмекер. Кыргыз элинде Далай-Ор кырдаалдар мезгилинде генерал Курсан Асанов дайыма биринчилерден болуп барып, маселени жеринен чечип абалды турукташтырчу. Эми минтип андай мыкты адамыбызды да каяктагы шултоо менен камап коюп атышып отурганыбыз өтө өкүнүчтүү. Асановдун кылган эрдиктерин айта берсек көп. Оштогу июнь окуясы болгондо да күлтүн дебей ошол жака барып, элин кургоого аракет кылган. Кечеге кыргыз-тажик чек арасында атышуу болгондо Асановго окшоп биринчилер болуп жетип барган бирөө болдубу? Качан бир жоокер өлүп калганы жаракат алганда гана барышты. Асанов тууралуу коомдо өз ойлору жазышууда. Мисалга алсак, белгилүү теле алып баруучу Чынар Капарова Facebook баракчасына колуңардан келбесе кодула бербей Курсан Асановду жөнөткүлө. Түштүктөгү кырдаалды жакшы билет. Мыктылардын колуна мыкка алып коюп баш мыкчып отурасыңар, деп жазган. Дагы бир колдонуучу Эркинбек Убайдулла уулу жашоосунун өмүрүн милицияга ардаган тажрыйбалуу далай жаңжалдарды баскан, оку чуп кан төгүлүп жатканда коркпой эки элди элдештирген элдик генерал Курсан Асанов ушундай кырдаалдарга жок эске түшөт экен. Учурда Тажикстан менен Кыргызстандын чек арасындагы окуяларды жөнгө салууда тажрыйбалуу милиция керек эле. Курсан Асанов 1993-жылы жана 2010-жылдагы түштүктөгү жаңжалды басууга өлүм менен өмүрдүн ортосунда кан кечип жүргөн кызматкер эле. Анын мурдагы эмгеги бааланбай дароо унута албаш керек. Азыр Кыргызстан тажрыйбалуу кызматкерлерге тажрыйбалуу адистерге муктаж, деген пикирин жазып калтырган. Албетте буларга окшоп жазгандар көп. Мына ушундай мыкты адамдарыбызды камап коюунун кажети бар беле? Акы илет бирок сынбайт дегендей Асанов баары бир акталат деген үмүт менен жашайлы. Маалымат булагы элдик медиа. Интернетте элди ынтымакка үндөгөн видео тарады. Анда жергиликтүү тургун элди ыймандуулук жана сабырдуулук менен чечкиндүү кадамдарга барууга чакырды. Качанкыга чейин Баткен өкмөткө өгөй баладай болуп жүрөт. Баткен Исхак Разаков башкарган эл. Биз сабырдуу элбиз, ыйман электен тараган. Кан төгүлбөстөн президентке жеткире албаган армандарыбызды айталы. Эгер бийлик чече албаса, чиновниктердин жүктөрүн өткөрбөйбүз. Биз кул эмеспиз, коркпойбуз. Биз Кыргызстаныбызды сакташыбыз керек, деп айтты. Маалымат булагы Чындык KG.